ал курамда жок экен. Азыр болсо мына Кайрат уулу дарбаза бош жана бүгүнкү беттеште алгачкы гол жер алды. Бул голдун автору Дилмурат Жумаев. Асу командасы алдыга озуп чыкты. Албетте Кайрат уулунун бул жерде катачылыгы, Кайрат командасы ой кандай керемет коргонууну гана карабастан ошол эле учурда Манас Абдырасулов менен Юлдашбай Салимбаев гол ал учурда бул тарапта мына 3-чү номердеги эсеп санын теңеди. Катачылык дал ушул жерден кеткен. Сонун финт менен ал атандашын алдап кеткен. Азыр алыстан сокку Бекболот Акматалиев. Ак жол Кайрат учурда бош аймак дээрлик болбойт. Дулат Абдурахманов Каспийдин капитаны келди. Ал эми аларга 2-3 менен утулуп калган. Азыр сокку затканга сонун мүмкүнчүлүк гол эмеспи? Так билерине баа бербей койбосо болбойт. Арттан келе турган оюнчуну чыгарбайт. Айтсаң жашоого жетет, жакшы кудай ашы берди. Демек чечимди чыгарып атат. Мына ромбик болуп туруп алып, азыр жок. Демек Азия конфедерациясына татыктуу командаларды жөнөтсө болмок. Ал жак ой кандай керемет сокку. Азия чөлкөмүндө сактап жүрүшөт. Ал учурда мына кандай керемет. Бирок Бекболот жетип барды. Жума топко жете алган эмес. Максат Алимов анын пасы алыскы бурчтан кирбейт беле Жумаев оюнчулар бар. Буга чейин Каспийде ушул автогол же кадимки голбу? Эгерде гол болсо бул жерде бул голду Дилмурат Жумаев же болбосо бир Бүйөрман Усет айткандай Бектурсун жолонуулуу болушу ыктымал. Азыр автогол. Автогол Жума Нуруик Кабылбаевка. Кабылбаевдин Колесовго чыгарган тоо. Бул жерден өздөрүнүн позициясын ээлөө керек. Оң жакта бош оюнчу бар. Мынага пас жетти. Сокку. Ой. Аттаган жок. 8 секунда, 8 доли секунда бар. Сокку гол! Каспий командасы эсепти теңеди. Караңыздар. Мына кайтылуудан көрөлү. Топ оюнга кошулду. Дулат Абдырахманов, андан кийин ушул жерде мына 20-чы номердеги оюнчу бул Ербол Жумаханов. Максат Алимов жана Акжол Кайрат уулу. Гол. Максат Алимов эсеп санын ал Бекболот Акматалиевке каршы. Топтун багытын тапты, бирок ал деле тоса алган жок. Бул рет катуу кыймылдап баштады, жана тосуп койду. Бекболот карама-каршы тарапка жылып кеткен. Бекболот Айтибаев гол киргизди. Азырынча Бекболот Акматалиев бир да топтун багытын өзгөртө элек. Жана Бекболот Акматалиевдин тобун тосуп койду. Бекболот Акматалиев демек ийгиликтүү эмес. Гол жана Каспий командасы чемпион. Кыргыз Республикасынын футзал ассоциациясынын кубогу.